Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде информатика күнүнө карата Init Expo 2024 маалымат жана коммуникация технологиялары көргөзмөсү өттү. Теориялық практикалық жақтан алған билимдерин бүгін экспода көрсөтө алды. Бұл жерден біз экспону калыс тартуун башка жактан чыгырдык, себеби дегенде булар баалап берген эң чоң татаал маселе. Ошондуктан биз сырткы жеке мекемелерден чакырганбыз. Бул жерде Digital Nomad IT борборунун директору келди. Ошондой эле Бишкек мамлекеттик гуманитардык университетинен доценти, программист келди. Жеке типографиялардын дагы жетекчилер келди. 100ге жакын студент катышты. Ошонун ичинен биз бардык студент мыктыларына апрелде өтө турган жүйөмөгө форумга биз жолдомо бердик. Деңгээлдери жакшы, жакшыдан да жогору, даже эң жакшы окутуучулардын салымы өтө жогору да. Анткени ушу окутуучулар ушунчалык аракет менен, изденүү менен ушу нерселердин бардыгын ошо студенттерге берип атканы көрүнүп турат да. Өзгөчө чыгармачылык менен билим алып, окуп, иштешип, ошону практикада жүргүзүп атканын аябай көрүп кубандым да. Ушунчалык бизде таланттуу студенттер бар экен. Ушуларга көмөк көрсөтүп, ушулардын оюн, ушулардын иштеп аткан, алып аткан билимдерин андан ары өркүндөтүп, Кыргыз мамлекети үчүн колдонуш керек да. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттердин квалификациялык иштеринин жыйынтыктары жана инновациялык идеялары боюнча конкурс жана көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөнүн соңунда активдүү катышуучуларга сыйлыктар жана сертификаттар тапшырылды. Init Expo 2024 маалымат жана коммуникация технологиялары көргөзмөсү университет инновацияларды жайылтуу жана келечек муундун технологиялык билимин өркүндөтүү максатына багытталган. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин жаңы маалыматтык технологиялар институт тарабынан уюштурулду.